اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Suratul Ma'un. Bugünkü sabahımız Ma'un suresi. Ma'un деген бұл үй тирикчилигинде колдонула турган майда чүйдө буюмдар. Адамзатка пайдасы тие турган буюмдардын, үй шаймандарынын аттары Ma'un деп жалпысынан айтылат. Негизи бул этиш алымдардын айтуусу боюнча al-ma'un сөзү al-maf'ul, ismul maf'ul болуп maf'ul вазнында ma'un. Ана яун этишинин жардам берди, көмөктөштү деген этиштен алынып толуктооч. Ismul maf'ulдун кызматын кылып ma'un болгон. Андан соң этиштин фасы менен айны алмашып маун болуп туруп, андан кийин вау алифке өзгөргөндө маун болуп калган деп айткан алымдар бар. Же болбосо бул маун сөзүн ал-ми'ану деген сөздөн майда чүйдө буюмдар деген сөздүн көптүк саны деп дагы айткан алымдар бар экен. Анда эмесе бул сүрөнүн маанисине кирсек, Аллах Таала Куранда Ал-Маун 107-сүрө болуп 7 аяттан турат. Бул сүрөнү көпчүлүк алымдар жарымы Макки сүрөлөрдөн дешсе, жарымын Мадани сүрөлөрдөн деп айтышат. Астаизу биллах араайталлази юказзибу биддин. Динди пайгамбарыбызга кайрылып айтып жатат да, бул сүрө пайгамбарыбызга түшкөн, пайгамбарыбызга айтылган бардык нерсе бул бизге дагы айтылган болуп эсептелет. Араайталлази юказзибу биддин. О Мухаммад, сен динди жалган деген кишини көрдүңбү дейт. Араайталлази юказзибу биддин. Сен динди жалган деген кишини көрдүңбү? Бил жазаи вал хисаб дептир китепте. Демек дин дегенден максат Малики яумиддин дейбиз го Фатихада. Дин күнүнүн падышасы, кожоюну деп Аллах Тааланы. Демек динден максат бул китепте айтат ал жаза вал хисаб. Жаза жана эсеп китеп боло турган күн. Кыямат күнүн жалган эсеп китеп берүү жалган деген кишилерди сен көрдүңбү деп сурап жатат. Ай хал арафтаху, сен ошондой адамдардын белгиси кандай болот экенин аларды сен тааныдыңбы деп айтып жатат. Эми бул жерде дин деген эмне? Бул китепте айтыптыр, эсеп китеп деген маанини билдирет. Ар ким кылган ишине кыяматта барып эсеп китеп болуп жазасын же сыйлыгын алат деген маани экен. Экинчи мааниси дагы бир мааниси дин деген эмне? Мисалы, биз аялдар акыркы моделдеги жаңы чыккан тамактын түрүн жасаган мультиварка сатып алдык. Жаңы чыккан мурда колдонбогон мультиварка сатып алдык. Өтө кымбатка сатып алдык. Азыр мындай буюмдар арзан эмес. Эми заказ бергенде коробкада келди, бирок ичинде көрсөтмөсү, китепчеси жок экен. Эмне кылабыз? Ал буюмдун ары басабыз, бери басабыз, эч иштете албай койдук. Иштетпей бурчка коюп койсок, акчабызга биз күйүп калдык да. Бирок ошол буюмду алып, биз көрсөтмөсүн талап кылып, китепчеси менен келген болсо, ошол китепчесин ачып, кантип колдонуш керек, кайсы кнопканы кайсы жерде басыш керек, күрүчтү бышыруу үчүн кайсыны басыш керек, макарон бышыруу үчүн, мөмө жемиштерди, жашыл жемиштерди бышыруу үчүн кайсыны басыш керек, ошонун баарын окуп чыккандан кийин биз
толук иштете алабыз. Демек, кымбат баалуу буюмду эч ким бузуп алгысы келбейт, акчасына күйгүсү да келбейт. Демек, аны алып биз эмне кылышыбыз керек? Ошол көрсөтмөсүн, китепчесин аябай жакшы кунт коюп окусак, кайра окуп түшүнүп, ошонун айтканындай кылып иштетсек, ал буюмду көпкө бузулбай тургандай кылып колдонобуз. Бул бир мисал. Демек, дин деген нерсе ушул көрсөтмө китепчеге окшош. Дин эмне десе, мисалы 3 ак күкүм турат. Үчөө тең ак. Бирөөсү шекер, бирөөсү туз, бирөөсү кийим жууган порошок. Үчөөсү тең пайдалуу. Бирок жанындагы көрсөтмөсүндө бул шекер муну чайга кошосуң. Бул туз тамакка кошосуң. Муну менен кийимиңди жууйсуң деп жазып койсо, бизге түшүнүктүү болот. Эгерде ошол жанында жазуусу болбосо, биз шекерди алып тамакка кошуп салышыбыз мүмкүн эле. Демек, дин бул ар бир нерсени өз ордунда колдонууну үйрөткөн, Аллах Таала тарабынан түзүлгөн мыйзамдар, көрсөтмөлөр. Кантип жашаш керек, кайсы жерде канчалык кызганчаак болуш керек, канчалык даражада болбош керек, жетимдер менен кандай мамиледе болуш керек, аялына, күйөөсү кандай мамиле кылыш керек. Ошонун баарын Аллах Субханаху ва Таала дин аркылуу бизге көрсөтүп кеткен. Бир буюмду, кымбат баалуу буюмду акча төлөдүм деп, бузулуп калбасын деп, абайлап, китепчесин, көрсөтмөсүн кайра окуп биз иштетет экенбиз. Эми адам өзүбүздүн нафсыбыз аманчылыкта болуусу үчүн, өзүбүздүн нафсыбыз биз депрессия болбостон, кайгыга батпастан, өзүбүздү өзүбүз өлтүрүп албастан, өзүбүздү өзүбүз оорукчан кылбастан, жүрөк оору, боор оору кылганга чейин өзүбүздү өзүбүз биз аман сактаганга аракет кылсак болбойбу? Аллахым, мени сакта дейбиз. Аллах Таала айтат экен: пендем, мен сен өзүңдү сакташың үчүн акыл бердим, дин бердим, Куран бердим деп айтат экен. Бул татаал буюмду иштетүү кандай кыйын көрсөтмөсү жок болсо, адам баласы ааламда жаралган макулуктардын эң татаалы. Аллах Таала адам баласына жөндөм берди, каалоо, сезим берди. Рух берди, шахват берди. Муктаждыктардан турат адам баласы. Жөндөм, талант берди. Ушундай татаал макулук өз кыймыл аракетинде бир калыпка көрсөтүлгөн жолго башкарууга муктаж же татыктуу эмеспи да. Муну кыл, муну кылба дегенге адамга эмнеге болбосун. Бир жолдо бара жатсаңыз, ары берисин тосуп туруп бир жерди, бул жерге жакындаба, өлүп калуу коркунучу бар, бул жерде ток бар деп жазып койсо, эч ким айтпайт. Менин эркиндигимди тыйып жазып коюптур. Менин эркиндигиме кол салыптыр деп айтпайбыз. Тескерисинче, жазып койгон, тосуп койгон, эскертип койгонуна шүгүр дейбиз. Ошол сыяктуу эле Аллах Субханаху ва Таала бизди жетимдин малына, жетимдин акысына тийбегиле, зынага жолобогула, ички сезимдериңер өлөт.
өзүңдүн адал жубайыңа болгон кызыгуу жоголот, ичиң карарат. Токтогула деп эскертип жатса, жолуксуз жүрбө деп Аллах Таала эскертип жатса, анда биз деле менин эркиндигиме кол салып жатат дегенибиз туура эмес. Дин бул адамдын пайдасы, адамдын саламатта, тынчтыкта жашоосу үчүн түзүлгөн эскертүү. Дин сөзү араб тилинде дана этишинен алынат. Дана деген бул ийилди. Ийилди да. Нафс бир нерсеге ийилип, качан ыраазы болот. Качан ошол нерсе акылына туура келсе, акылына ылайык болсо, бир нерсе туура болсо, табиятына каршы келбесе, ошол нерсеге адамдын нафсы, жүрөгү, көңүлү ийилип, баш ийгенге даяр болот. Демек, дин бул катасы жок, толук, таза, туура, адамдын табиятына каршы келбеген, адамдын акылына дал келген Аллах Таала тарабынан түзүлгөн жол экен. Таза табият бул нерсеге сөзсүз ийиле алат динге. Эми оорусу бар табият, нафс, динге баш ийип кете албайт. Себеби анын ичиндеги оорулары, шахваттары динге дал келбей калат. Ушул динди Аллах Таала түзүп берген, силердин саламатыңар үчүн, аманчылыгыңар үчүн түзүп берген динди жалган деп жаткандарды көрдүңбү дейт. Аллах Таала түзгөн ыкманы, жолду пенделери үчүн түзүп койсо, алар баш тартканын көрдүңбү? Аллах Субханаху ва Таала бардык нерсени, бардык ааламды бизге жакшылык каалап жараткан. Биз өзүбүз Аллах айткандай колдонбогондугубуз үчүн, Аллах айткандай жашабагандыгыбыз үчүн өзүбүздү сарсанаа кылып, өзүбүздү өзүбүз жеп, кыйнап, кыйынчылыктарга дуушар кылып жатабыз. Мисалы, шекерди таттууларга кошуш керек деген кагазды окубай эле тамакка салып, тамагыбыз коштаан болуп, жаман болгону ким себебинен? Ошол шекердин кагазын жакшылап окубаган өзүбүз себеп болгондой эле, бул дүйнөдө дагы өзүбүз жөнүндө жазылган китепти, Куранды, Аллахтын динин окубай туруп эле өзүбүздү ар нерсеге ургулап, чапкылап, бактылуу болом дегенге аракет кылабыз, бирок тилекке каршы биз көп жерде өзүбүздүн акылыбызга таянган үчүн ката жашап калып жатабыз. Демек, дин эмне кылат? Дин эмне дейт? Нике менен үйлөн, зына кылба дейт. Соода каалаганча кыла бер, процентке акча алба дейт. Айланадагыларга жакшы сүйлө же үн чукпай отур дейт. Дин бизге жаман нерсе үйрөтпөйт. Динди эми бир буюм алсаң, ушундай татаал буюмду жасаган адам кандай илимдүү, кандай күчтүү, кандай тажрыйбалуу деген нерсе оюңа келет да, албетте анын айткандарын кылыш керек. Ошол жасаган адам айткандай колдонуш керек деп көрсөтмөсүн окуйбуз. Эми адам баласы өзүн мен кандай керемет жасалган макулукмун, кандай татаал жасалган. Акыл бул ааламда бизде эле бар. Сезим бизде бар. Мээрим төгүү бизде бар. Райым кылуу бизде бар. Ичи толо кен байлыкка толгон казынамын.
деп өзүнү кадырласа, барктаса, өзүнө эң жакшы Аллах Таала сыйлап жараткан макулук катары мамиле кылса, анда адам баласы ойлош керек. Ушундай татаал мени жараткан жаратуучу канчалык илимдүү, канчалык билимдүү, баарынан кабардар, күчтүү, ырайымдуу. Анын билбегени жок. Баарын билет. Менин ичимде эмнелер жатканын, эмнени сезип, эмнеге капа болуп, эмнеге кубанарымды, эмне мага ашыкча, эмне мага жетпейт экенин Аллах Таала билет деп моюнга ала алат. Демек, динди баарынан кабардар, баарын билген, илими эзелтенен чексиз болгон зат түзгөн дин бул, ислам дини. Акылы бар адам гана, өзүнү баалап, өзүнү бир укмуш макулук деп сезе алган адам гана Куран аяттары акыйкат экенин түшүнүп, рухуна Куран аркылуу азык ала алат. А оорукчан болгон нафс жок деп каршы чыгат динге. Себеби ал башка нерселерди каалайт. Табиятына каршы келген нерселерди каалап, ошонун артынан динге каршы келе баштайт. Демек, кымбат буюмду бузулбасын, корболбосун, иштесин деп аракет кылып, абайлап сактайт экенбиз. Өзүбүздү эмнеге абайлабайбыз? Эмнеге ар бир нерсени билип билбей тажрыйба кылып көрө беребиз? Аллах Таала жебе дедиби, ичпе дедиби? Ошонун тыйылып, Аллахтын айтканын жасаганда биз көбүрөөк утуп, көбүрөөк нерсеге жетишебиз го. Ошол биз бапестеген буюмду биз бир күн жоготобуз же таштап кетебиз. Бирок ичибиздеги нафсты биз саламатта сактасак, оорутпасак, кирдетпесек, бузбай жашасак, бул нафс өлгөндө дагы ал өлбөйт, наркы дүйнөгө көчөт. Сиз менен кыяматка чейин барат. Бул нафстын өмүрү түбөлүк. Ушул түбөлүк нерсени аманчылыкта калтыруу үчүн, аманчылыкта сактоо үчүн аракет кылышыбыз керек. Демек, Аллах Таала жазган Куран китебин, дин илимдерин күнүнө ачып, кайра-кайра окуп, ошону жашообузга киргизип, тажрыйба кылып башташыбыз керек. Себеби акыретке барганда, эсеп китеп күнүнө барганда, Аллахтын айткандарын эле жасап, бактылуу боло бербептирмин деп өкүнөт экенбиз. Эми диндин дагы өзүнүн мыйзамы бар. Бул ааламда тартылуу күч деген мыйзам, закону болсо, Аллах Тааланын тартылуу күчү деген закону болсо, мыйзамы, ар бир бийиктеги нерсе куласа жерге түшөт, башка жака учуп кетпейт. Ошол мыйзамды түшүнгөн адам самолеттон секиргенде, жөн секирсе жерге түшүп, сынып калаарын түшүнөт. А парашют менен секиргенде акырын сынбастан түшөрүн дагы билет да. Ошондой эле динибиздин мыйзамдары бар. Дин бизди эч нерсеге зордобойт. Кааласак кылабыз, кааласак кылбайбыз. Баш ийсең аман болосуң. Аллахтын айткандарын жасасаң саламатта болосуң, жасабасаң талкаланып каласың деп койгон Куранда. Эми сиз намаз окугум келбейт, өзүңүз эркиңиз. Арак ичким келет дейсиз, өз эркиңиз. Мен процентке акча алып, сетевой маркетингтер менен иштейм дейсиз, өз эркиңиз. Бирок кулаганда каттуу кулайсыз,
бул диндин закону, мыйзамы. Эми араайталлази юказзибу биддин. Ушул динди жалган, баары мыйзамдар жалган. Намаз бул жөн эле бизди убара кылуу үчүн буйрулган. Дин бул адамдарды башкаруу үчүн гана бир инсандын түзгөн жобосу дегендерди көрдүңбү дейт да. Эми такзиб, калп айтуу эки нерсе менен болот. Фиали, анан каули. Бирөөлөр сөз менен динди жалганга чыгарат. Булар мындайлар биздин арабызда мусулман өлкөлөрүндө сейрек гана кездешет. Дин жалган деп, дин бул калп, жомок деп аз гана инсандар айтат. Бирок амал түрүндө такзиб фиали, кыймыл аракет менен динди калп дегендер, динди жалган дегендер, динди четке каккандар толуп кеткен. Мисалы, кантип мусулманбыз дейбиз, ооба динде баары пайда, биздин пайдабыз үчүн түзүлгөн, Аллах Таала бизге жиберген дейбиз. Бирок намаз окубагандар канча кыймылы менен. Оозу менен дин жалган дешпейт, бирок кыймылы менен намаз окубагандар, орозо кирсе орозо кармабагандар, арамдан тыйылбагандар, жетимдин малын жегендер, бирөөнүн акысына киргендер, бирөөнү ушактап койгондор канча. Мисалы, доктурга барсаң, сенин мындай ооруң бар, мондай нерселерди жейсиң, анан муну дарыларды бир күндө 5 жолунан ичип, мага 1 айдан кийин келесиң десе, о, рахмат, Алла разы болсун деп коштошуп чыгып туруп, сен ошол дарысын ичпесең, сен ошол айткан диетасын карманбасаң, демек сен ал доктордун илимине ишенген жоксуң, сени сакайта алышына ишенген жоксуң. Ошол сыяктуу эле биз дин менен ушундай мамиле кылып жатабыз. Ооба, биздин динибиз сонун. Динибизди карманыш керек, динибизде катачылык жок. Мына батыштагылар дагы, капырлар дагы исламды кабыл алып жатат дейбиз дагы. Өзүбүзгө келгенде ислам айткан жөнөкөй эле 5 жолку намазды биз аткарбай коюп жатабыз. Процент албаганга айлам жок. Эми баары эле бул заманда алып жатат, мен дагы алам деп өзүнө жол тапкандар канча. Мунун баары дин жалган. Процент алба, аягы жаман болот, дозокто күйөсүң деп айтып жатса, бул дүйнөдө эле кесепетин көрөсүң деп айтып жатса, жалган дегенсип, ошонун баарын аткарган бул такзиб фиали. Динди жалганга чыгаруу, эми кыймыл аракет менен, динди жалганга чыгаруу сөз менен болот экен. Эми араайта, көрдүңбү дейт да, араайта лази юказзибу биддин. Динди жалган дегендерди сен көрдүңбү дейт. Эмнеге көрдүңбү этишин бул жерде колдонуп жатат Аллах Таала? Бул дегени кара дейт, көр дейт. Сенин эле айланаңда динди жалган дегендер толуп жатат. Мүмкүн сенин аялың динди жалганга чыгарып жатат. Мүмкүн сенин жубайың, мүмкүн сенин балаң эле балаңдын динди жалганга чыгарып, динди тоотпой жатканын көрдүңбү? Мүмкүн сенин кошунаң, мүмкүн досторуң динди жалганга чыгарганын көрдүңөрбү деп Аллах Таала айтып жатат. Силердин эле араңарда динди жалганга чыгаргандар жашап жатканын көрүп жатасыңарбы дейт. Эми андан кийинки аяттарда Аллах Таала эмнени айткысы келет? Ушул динди калп дегендердин адебине, ахлагы кандай болот? Ушул динди калп дегендердин адеп ахлагын, менменсингенин, бой көтөргөнүн, бирөөлөрдүн акысына киргенин карап койгулачы дейт Аллах Субханаху ва Таала. Демек,
Араайта аллази юказзибу биддин бил жаза вал хисаб. Эми диндин экинчи мааниси жаза жана сыйлык алуу. Ай хал арафтаху, билдиңби? Ошондой акырет күнүнө динге ишенбей калп дегендерди билдиңби? Ин лам та'рифху, эгер андай адамдын сыпатын билбесең, анда дейт. Фазалика аллази яду'ул ятим. Анда мынакей, ал жетимдин акысына кыянаттык кылып түрткүлөгөн адам дейт. Ай ядфауху би унфин ан хаккихи. Жетимдин акысын бербей, жедирбей, жийиркип, каттуу колдук менен жетимди ары түрткөндөр. Дагы динди жалган дегендердин бир сыфаты вала яхудду ала туамил мискин. Ай ит'амихи. Кедейлерди тоюндурууга дагы бирөөлөрдү үндөбөйт, кызыктырбайт, чакырбайт. Назалат фил Ас ибн Ваил ау Валид ибн ал-Мугира деген эки кишинин себебинен түшкөн дейт бул аяттарды. Демек, жетимдин акысына кирип түрткүлөгөн адамдар, андан кийин кедейлерге тамак берип курсактарын тоюндурууга бирөөлөрдү чакырбаган адамдар дейт. Динди жалганга чыгаргандар. Эмне үчүн динди жалганга чыгаргандардын сыфаттары көп болот, Зына кылат, ушактайт, динге жала жабат, бирөөнүкүн урдап жегенден коркпойт. Бирок бул жерде Аллах Таала ушул эки гана сыфатты келтирди. Жетимдерге корс мамиле кылып, акысынан ары түртүп, каттуу колдук менен мамиле кылат. Экинчиси, кедейлерди, бейбечаралардын курсагын тоюндурууга бирөөлөрдү үндөбөйт, чакырбайт дейт да. Дегенде мейли дейт да, жөнөкөй адамдын акысын жесең бир жөн. Күнөө бирок мейли дейт. Бирок өзүн коргой албаган, акысын айта албаган, корго деп бара албаган ата-энеси жок жетимдин акысын жеп койгон өтө чоң күнөө. Мындайлар кыямат күнү кантип жооп берем? Жетимдин акысын жеп алып ичимде от алоолонуп күйгөн күнү мен эмне кылам деп акыретке такыр ишенбегендердин бир сыфаты бул жетимдин акысын жейт экен. Жетим бул ким? Жетим бул атасы өтүп кеткен балагатка жетелек балдар, кыздар. Аллах Таала өзүнүн сүйүүсүн пенделерине башка пенделер аркылуу билдирет. Мисалы, ата-эненин сүйүүсү бул Аллах Таала өзүнүн сүйүүсүн ата-эне аркылуу бизге берди. Өзүнүн жакшы көргөнүн ушундай ааламды бизге жаратып, шартты түзүп, Аллах Таала ата-энең аркылуу өзүнүн сүйүүсүн билдирип койду. Эми жетимдер кантип сүйүп алат? Жетимдерге Аллах Таала түзмө-түз өзү камкордук көрөт, түзмө-түз өзү коргойт. Ошондуктан Кур'анда, хадистерде Аллах Таала жетимдин акысын жебегиле. Жетимдин акысын жеген ичинде алоолонуп от, күйгөн отту, чокту ичине салган менен барабар деп эскертет. Себеби жетимдерди бизди ата-энебиз тарбияласа, бизди ата-энебиз камкордук көрсө, жетимдерге түзмө-түз Аллах Таала өзү назар салат экен. Эми Аллах Таала түзмө-түз назар салам деп турган жетимдерге сиз назар салып, Алланын сүйүүсүн ошол жетимдерге сиз чагылдырып берсеңиз, сиз аркылуу Аллах Таала сүйүүсүн жеткирген болсо, бул жакшы эмеспи? Бул сооп үстүнө сооп эмеспи? Ошондуктан жетимдин башын көп сылагыла, райымдуу, мээримдүү болосуңар деп Аллах Таала айтат. Хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек, такыр эле Кудайдан коркпогон, акыретке ишенбеген, динден кабары жок адам жетимдердин акысына кирип, жетимдин акысын жейт дейт.
вала яхудду аля туамил мискин, ошондой эле бечаралардын курсагын тойдургула деп башкаларды үгүттөбөйт дейт. Эмне үчүн өзү тоюндурбайт дебеди? Себеби мүмкүн көпчүлүк адамда бирөөнүн курсагын тоюндурганга акчасы жок болуп калышы мүмкүн. Бирок жок болсо дагы кээ бир адамдар бар экен, бирөөгө жакшылык кылам деп жатса, ортодо тоскон адамдар бар экен. Эмнеге бересиң? Ал жетим эмнени билип калыптыр? Ал кедейге берип эмне кыласың? Андан көрө тойго бизге көтөрүнүп келе турган колунда барларды чайга чакырбайлыбы? Бечараларды, кедейлерди чакырып эмне кыласың дегендер толтурада. Андан көрө мисалы аялдар күйөөсүнө келчи ошолордун курсагын тойдуруп коелучу. Ата энеси өтүп кеткен тууганыңдын балдарын каралашып коелучу, үстүнө кийим алып берип коелучу деп дагы мисалы аял күйөөсү аялын мындай кызыктырбаган дейт да, үгүттөгөн эмес дейт. Ошондойлор акыретте Аллах Тааланын астына барганда сооп, жаза бар экенинен такыр кабары жок адамдар дейт. Динди жалганга чыгаргандардын мисалы ушул. Кийин демек жөн адамдын акысына кыянаттык кылуу жаман, бир жетимдин акысына кыянаттык кылуу бул такыр эле динден кабары жок адамдын сыфаты экен. Жөн адамга чай бербесең эчтеке эмес, бирок курсагы ач кедейге чай бербеген бул чоң күнөөлөрдөн экен. Андан кийинки аятта Аллах Таала айтат: "Фавайлул лил мусаллин". Намаздарына кайдыгер, намаздарын унутуп кайдыгер карагандарга вайл, тозок болсун, азап болсун, каргыш болсун дейт. Фавайлун лил мусаллин. Намаз окугандарга тозок болсун. Намаз окуучуларга тозок болсун. Кийинки аятты кошуп окуш керек. Аллазина хум ан салатихим сахун. Намаздарын унутуп кайдыгер караган инсандарга. Гафилун кайдыгер, юахирунаха ан ауқатиха. Өз вактысынан кечиктиргендерге вайл деген тозок болсун, азап болсун, лаанат болсун дейт. Эмне үчүн ушундай намазын кечиктирген, эптеп-септеп окуган, же намазга киргенде такыр эле Аллахты эстей албаган адамдарды дагы Аллах Таала бул жерде мусаллин, намаз окуучулар деп айтты десе, мисалы окуучу деле университетке келип же мектепке келип такыр окубаса, аракет кылбаса, тырышпаса, жаттабаса, үйрөнбөсө деле ал окуучу деп аталат. Ошол мектепте катталганы үчүн. Демек мусулмандар намазды үйрөнгөнгө аракет кылбаса дагы, өмүр бою 50 жылдан бери бир эле сүрө менен экинчи сүрөнү жаттаганга аракет кылбаса дагы, бир эле сүрө менен намаз окуп келе жаткан болсо, намазын оңдоюн деген эмес болсо, анда бул деле намаз окуучу деп Аллах Таала атай берди. Себеби мусулман болгондон кийин алардын ар бир мусулман балагатка жеткенден баштап мойнуна намаз окуу парз кылынды. Буларды эми Аллах Таала намаз окуган үчүн эмес, намаз аларга важип болгон үчүн мусаллин деп атады. Окуучуну дагы окулган үчүн эмес, ошол жерге катталган үчүн окуучу деп атагандай эле. Демек, намаз парз экенин билип туруп унуткандар, бир күн окуса, 2 күн окубагандар, башына мүшкүл келгенде гана намаз окуп койгондор, ушулардын баарына Аллах Таала вайл болсун деп айтып жатат. Булар окуган намазымдан сооп бар, кыямат күнү ушунун сообун алам. Бул дүйнөдө дагы мени жамандыктардан, бузукучулуктан сактайт. Кыямат күнү ушул намазымдын себебинен бейишке кирем буйруса, Аллах Таалам кабыл кылса деп үмүт кылбаган адамдар, же намазын кечиктирип окугандар,
же рүкү саждасында моунтип тоокдан окугандай шашып окугандар, же болбосо жанагындай 40 жылдан бери бир эле сүрө менен намаз окуп, калган сүрөлөрдү үйрөнгөнгө аракет кылбаган адамдарга вайл болсун дейт Аллах Таала. Намазда туруп, намаз бул сыйла, Аллах менен байланышпаган, Аллах менен байланышканга аракет кылбаган, намазда турат, дүйнөнүн баарын эстейт, бирок Аллахты эстебей чыгып кеткендерге вайл болсун дейт. Намазды хушу менен, көңүл коюу менен, кунт коюу менен Аллах Таалага жакындап, Аллах менен байланышуу менен гана окушубуз керек. Болбосо жанагындай кыямат күнү намазыбыз өзүбүздүн бетибизге өзү келип урулган таяк болбош керек. Себеби Аллах Таалага намазды ушунчалык адеп менен кул экенибизди сезип, падышага киргендей хушу менен киргизип беришибиз керек. Анан эптеп септеп берген намазыбызга, окуган намазыбызга Аллах Таала негизи эле намазыбызга муктаж эмес. Биздин намазыбыз менен Кудай Таалам байып же кембагал болуп калбайт. Намазга, Кудайга жакындаганга, өзүбүздү жакын тутканга биз муктажбыз. Аллазина хум юраун. Алар намаздарын кожо көрсүн үчүн, бирөө көрүп мактасын деп окугандар дейт. Субханалла. Жанагы эми намаздарында кайдыгер болгондор, булар эмедап, бул дүйнөдө бардык мына эмелер, аппараттар, буюмдар токтун жардамы менен иштеп турат. Могу телевизор токтун жардамы менен иштеп турат, микрофон токтун жардамы менен иштеп турат. Телефон ток болбосо иштебейт. Ошол сыяктуу эле адам баласы ушул бардык нерсени иштетип кармап турган нерсе ток болгондой эле адам баласынын кыймыл аракетин камсыздап башкарып турган бул Аллах Тааланын берген руху. Аллах Тааланын берген руху бизди кармап, кыймылдатып турат. Аллах Таала бизди колдогон үчүн, кармап турган үчүн биз жашап жатабыз. Аллах Таала колдоосун көрсөткөн күнү биз өлүк болуп, бардык кыймылыбыздан ажырап калабыз. Жашоо негизи рухтан турат. Рух бул Аллахтын гана колундагы нерсе. Сизге рухту, күчтү, кыймылды Аллахтан башка эч ким бере албайт. Ушул кубатты, күчтү, рухту берип турган затты унутуп, мен өзүм деп баштаган адам сөзсүз адашат. Бир күн чачылып, жок болуп кетет. Аллазина хум юраун. Намаздарын бирөө көрсүн деп, бирөөлөр мактасын деп окугандар, рия үчүн окугандар. Рия деген эмне? Дүйнөнү дин аркылуу табууга аракет кылат. Дүйнөдөгү мансапты дин аркылуу мансапка жеткенге аракет кылат. Байлыкка динин сатып жеткенге аракет кылат. Бул рия. Намазын бирөө Аллахка баш ийип, чын ыклас менен окуйт, бирөө коркуп окуйт, бирөө сүйүп окуйт. Кээ бир адамдар бар, жөн эле бирөө көрсүн үчүн, бирөө мактасын үчүн, мени дагы такыва десин, мусулман десин деген ниетте окуйт. Бул ширк, кичинекей ширк. Аллах разы болсун дебестен, ушунча нерсени берген Аллах Таалага разычылык билдирүү үчүн эмес, адамдар мактасын, адамдардын арасында абройго жетейин, адамдардын арасында даражага көтөрүлөйүн деп намаз окугандарга Аллах Таала вайл болсун, тозок болсун, азап болсун, лаанат болсун деп айтып жатат. Акыркы аятта ваямнаунал маун, жана акыретке ишенбегендердин сыфаты маун. Ошол турмуш тиричиликте колдонулган майда чүйдө буюмдарды дагы бирөө пайдалануусунан тыйып коюусу. Мисалы балта, теше, балка, үйдөгү майда чүйдө идиш, аяк, бардык нерсени мисалы кошунаң сурап келет жалдырап, ошолордон бербей, колдондурбай, баарынан тыюу
тыйгандары дагы буларга дагы вайл болсун, азап тозок болсун. Намазын кайдыгер окугандарга, намазын унутуп калгандарга, бирөө көрсүн деп окугандарга жана үй шаймандары болгон майда чүйдө буюмдарды бирөөлөрдөн кызганып, тыйынып, жакшылык каалабастан ийне, мисалы чака, ушундай бир чыны буюмдарды бирөөлөр колдонуусунан тыйып койгондор дейт. Бул сүрө ушул кыямат күнүнө ишенбегендер, акыретке ишенбегендер, динге ишенбегендер ушинтип жаман пейилдери менен көрүнүп калат экен. Биз динди оозубуз менен эле жалганга чыгарбастан, кыймыл аракетибиз менен дагы кээде жалганга чыгарып, ооба динибиз жакшы деп өзүбүздүн динибизди сактабайбыз. Ооба диндин баары туура деп жолук сал деген жерине келгенде жолук салбай коебуз. Бей бечаранын курсагын тойдуруудан Аллах Тааланын астында улуу иш жок. Жетимдин башын сылагандан Аллахты сүйүндүрө турган улуу иш жок. Ушул эки нерсени дагы Аллахтан кыямат күнү сообун алам, Аллах Таалага жакындайын деп кылбаган адам, анда динге ишенбеген адам дейт. Аллах Таала бул жерде асамиата уктуңбу деген жок да, ароайта көрдүңбү дейт. Демек, биз бирөөнүн мен динге ишенбейм дегенин укпайт экенбиз. Бирок алардын динге ишенбегендей жашаганын, басканын, турганын биз көрө алат экенбиз. Мурда жетимкана деген, мусулман өлкөлөрүндө жетимкана деген нерсе болгон эмес. Бүгүн толуп кетти да. Себеби мусулмандар жакындар өттү, жетим калган балдарын өздөрүнүн карамагына алып, балдарынын катарына кошуп багышкан. Пайгамбарыбыз деле жетим болгон. Амекиси Абу Талиб баккан. Бүгүнкү күндө жетимканалардын көбөйүп кеткени, ачка калгандардын көчөдө жашап калгандары бул өтө өкүнүчтүү. Мусулмандарга жарашпаган кылыктардан биз динибизди туура экенин, динибиздин акыйкат экенин билсек, биз бул иштерге иншаллах кайтышыбыз керек. Адам баласы, мисалы, лотереянан утуп каламбы, же болбосо Инстаграмда азыр бүгүнкү күндө комментарий жазгыла, мен стопту басам, анан ким жеңсе монча акча берем деп жатышпайбы, подарка берем, бир жоолук берем деп жатышат. Ошонун сага ошол тийип калуусу 100% эле ыктымал да, же 102% ыктымал. Бирок ошого карабастан мен илешип каламбы, мен утуп каламбы деп канча адам кумар ойнойт. Канча адам ошол оюнга кызыгат. Эми Инстаграмдагылар арам болбосо дагы, эми бул утуп алуу пайызы өтө төмөн болсо дагы мүмкүнчүлүгү ошого катышат, аракет кылат, үмүт кылат да. Аллах Таала бир бейбечаранын курсагын тойдур, садака кыл, 700 эсе эсепсиз көбөйтүп берем деген Аллах Таала калп айтпаган, казынасы түгөнбөгөн заттын айткан убадасынан берет беле деп үмүтүбүздү үзөбүз дагы. Бир адамдар ушул саатта стопту басам, сен 100 сом, 200 сом утуп алуу мүмкүнчүлүгүң бар десе, ал гарантиясы жок. 100дөн 1 эле адам утуп алышы мүмкүн, 1000ден 1 эле адам утушу мүмкүн болгон ыктымалды колдонобуз дагы. Аллах Таала толук сөзсүз мен силердин ар бир Алла үчүн короткон акчаңарды жок кылбайм. Эми кулунун, бир адам кулунду багып чоңойтуп бергендей садакаңарды чоң кылып бул дүйнөдө акыретте кайтарып берем жакшылыгыңарды десе, толук ыктымалы бар. Бейишке кирип кетүү ыктымалы толук болгон иштен качып, биз башка нерселерге чуркап жатабыз. Бүгүнкү сабагыбыз ушул жөнүндө. Аллах Тааланын астындагы берекелүү жашоодон, бейиштен үмүтүбүздү үзбөйлү. Динибиз сонун дин. Динибиз чындап динди түшүнгөнгө чейин акча бардык нерсе дейсиң. Динди түшүнгөндөн кийин акча көп нерсени чече албайт экен.
акча менен эмес экенин түшүнөсүң. Динге келгенге чейин, динди толук түшүнгөнгө чейин бирөөнү колдонуп калсам дейсиң. Динди түшүнгөндөн кийин кана эми бирөөнүн кызматына жарап калсам дейт экенсиң. Динди түшүнгөнгө чейин бирөөнүкүн алсам дейсиң. Динди толук түшүнгөн адам кана эми мен бирөөгө берсем деп, өзүмдүн зыяныма болсо да бирөөгө берсем деп калат экенсиң да. Ошондуктан Аллах Таала баарыбызды динди туура түшүнгөндөрдөн, түшүнүп амал кылгандардан жана кыямат күнү бизге үлкөн сооп бар экенин унутпай, Аллахтын уадасыны унутпай, үмүт кылып, Аллах үчүн намаз окугандардан, Аллах үчүн садака кылгандардан, Аллах үчүн жетимдердин башын сылагандардан кылган болсун. Амин я Раб.